Кыргызстанда бир суткада коронавирус 63 адамдан табылып, 4 бейтап каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, коронавирус Бишкек шаарында 31, Ош шаарына 1, Чүй облусуна 18, Нарын облусуна 3, Ысык көл облусуна 6, Жалал Абад облусунда 2, Баткен облусунан 2 адамдан табылган. Ошол учурда бир суткада 48 адам коронавирустан айыгып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарына 1, Чүй облусуна 1, Жалал Абад облусунда 1, Ысык көл облусунда 1 адам каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда 312 бейтап, амбулатордук түрдө 260 бейтап дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча медициналык кызматкерлер арасында коронавирус жуктурулган бир учур катталды. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда болгон жол кырсыктан 2 адам каза болуп, 5 адам жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой 11 март күнү саат 15:40 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 250-чакырымында Toyota Windham жана Toyota Previa унаалары кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен 1948-жылы туулган карыя, 1988-жылы туулган жигит каза таап, 3 эркек, 2 аял ар кандай жаракат алып, Токтогул райондук ооруканасына жеткирилген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары каза болгон адамдардын өктөрүн унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Тажикстандын Согди облусуна караштуу Айни районунда кар көчкү түшүп, 3 киши каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, кырсык 10 март күнү кечинде Кооперация 19 аттуу Тажик-Кытай биргелешкен ишканасына жакын жерде болгон. Кырсыктан аталган компанияда иштеген тажикстандык 3 жаран көз жумган. Куткаруучулар алардын сөөктөрүн кар алдынан алып чыгып, туугандарына өткөрүп беришти. Кырсык аймакка туман түшүп, кар жаап жатканда болгон. Мындай аба ырайына карабастан, жумушчуларды иштөөгө мажбурлашкан. Иш аяктагандан кийин аларга автоунаа жөнөтүлгөн эмес. Мындан улам жумушчулар жөө келүүгө аргасыз болушкан. Көчкү 5 кишини басып калып, 2 аман калган, деди компаниянын аты жөнүн билдиргиси келбеген жумушчусу. Кырсык болгон аймакта Кытайдын Твея компаниясына таандык алтын кени жайгашкан. Ал кытайлык компанияга дүйшөмбүгө жылуулук электр борборун куруп берген үчүн өткөн. Ош облусунда Кыргызстандын жаранынын башкаруусунда Mercedes-Benz 312 автоунаасынын текшерүү учурунда мыйзамсыз ташылып келе жаткан 57.750 даана тооктун жумурткасы табылган. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын маалымат бөлүмү билдирди. Кыргызстанга чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жумуртканын жалпы наркы 548.625 сомду түзгөн. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Бүгүн 12 мартта 11 апрелде боло турган 28 шаардык кеңештерге шайлоого үгүт өнөктүгү башталды. 420 айылдык кеңештерге талапкерлерди каттоо жарыяны аяктады. Борбордук шайлоо комиссиянын маалыматында 12 марттан тартып 28 шаардык кеңешке катышуучу 59 саясий партия үгүт иштерин жүргүзүү укугуна ээ болот. Үгүт өнөктүгү 10 апрелге чейин созулат. 11 апрелде 448 жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Мунун ичинен 28 шаардык, 420 айылдык кеңештер. Жалпысынан жергиликтүү кеңештерге 8326 депутат шайланат. Алардын ичинен аялдар үчүн 2858 квота берилген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевдин 11 марттагы жолугушуусунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу эки мамлекеттин түпкү кызыкчылыгына толук жооп бере турганы айтылды. Бул долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн чогуу иштөөнү улантышмакчы. Аймактагы жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүү үчүн эл аралык Ташкент, Анжиян, Ош, Эркештам, Кашкар каттамын жандантуу макулдашылды. Эки өлкөнүн ортосунда автобус, темир жол жана аба каттамдарын калыбына келтирүү, жүк ташуу, жүргүнчү жана туристтик агымдын көбөйүшүнө өбөлгө түзөрү белгиленди. Президенттер чектеш жайгашкан район облустардын соода, экономикалык, транспорттук, транзиттик, инвестициялык жана маданий гуманитардык кызматташтыгын өнүктүрүү зарыл экендигин айтышты. Ага ылайык сапар алмашуу, биргелешкен иш-чараларды өткөрүү эки элдин достугун чыңдап, аймактар ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрөт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ушул тапта Өзбекстанда мамлекеттик сапар менен жүрөт. Brave CF уюмунун кечээ өткөн мелдешинде таймашкан кыргызстандык 3 мушкер да жеңишке жетишти. Турнир улуттук телеканалдын спорт каналынан түз көрсөтүлдү. Промоушндун мелдешинде дебюттук беттешке чыккан Нимат Абдрашитов россиялык атаандашы Анзор Абдулхаджаевди нокаутка кетирип утту. Ала дегенде атаандашы мойнунан муунтук алган, кучагынан чыгып, өзүн ээк тушка сокку уруп кулата чапты. Окуянын видеосун промоушн жарыялады. Дебюттук кармашка чыккан дагы бир кыргызстандык спортчу Рыскулбек Ибраимов филиппиндик Женел
Михаил Лаос менен кезикти. Беттештин жыйынтыгында калыстардын бир добуштан чыгарган чечими менен жеңиш кыргыз мушкерине ыйгарылды. Ал эми Кубанычбек Абдисалам уулу кеченин башкы беттешинде UFC уюмунун экс-мушкери филиппиндик Роналдо Даону жеңилүүгө аргасыз кылды. Кыргыз мушкери ата-анашын 2 раунд бою жерге жыгып толук үстөмдүк кылды. Натыйжада филиппиндик атлет 3-чү бөлүккө чыгуудан баш тартты. Бул ийгилиги менен Абдисалам уулу жеңил салмактагы чемпиондук курга башкы талапкер болду. Уюмдун кезектеги мелдеши кече 11 мартта Бахрейнде өттү. Сможет ли выйти Нимат из этой позиции? Смог все-таки выйти, но тем не менее. Здорово сейчас правый боковой сейчас буквально из выхода из клинча. Пытается закончить бой досрочно. И Нимат Абдрашитов одерживает досрочную победу.